Мен Апсатова Гүлнора Абдикеримовна. Айтматов районунун Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин музыка сабагынын мугалими. Мугалимдик кесипти аркалаганыма 10 жылдын жүзү болду. Мугалим бул бала менен дүйнө таануунун ортосундагы элчи. Мугалимдер бүгүнкүнүн жөнөкөйү, эртеңкинин улуу инсандары. Ушул жөнөкөй бирок улуу инсандардын катарында болгонума сыймыктанам. Санариптик сабаттуулук сапаттуу келечектин негизи. Бүгүнкү күндө окуучулардын заманбап билим алуусу мезгил талабы. Ааламдашуу доорунда адаптацияланган кыракы окуучуларды даярдап, дүйнөлүк жана улуттук менталитеттин негизинде компетенттүү окуучуларды шыктандырган өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмдө окуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барып, заманбап мугалимдердин катарын толуктап, коомго өз салымымды кошуудамын. Мугалимдин эң мыкты деңгээлде өсүп өнүгүшү билим берүүнүн сапатын жогорулатат. Ал эми сапаттуу билим берүү мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот. Чындыгында мугалимдер жалгыз гана окуучуларга билим бербестен, жалпы мамлекетке жана улутка таасир этүүдөбүз. Мектепте мугалим жеке өсүп өнүгүшү үчүн эмгек жамааты чоң роль ойнойт. Эжеке агайларыман акыл кеңеш сурап, ар дайым тажрыйба алмашып турабыз. Бул сиздер ойлогондой филармониянын залы эмес, райондук, шаардык маданий иш-чаралар өткөрүүчү зал эмес. Бул кадимки эле Айтматов районунун Анарбек Токтогожоев атындагы Көксай орто мектебинин жыйындар өткөрүүчү зал. Искусство жана маданият адамдардын ортосундагы ынтымакты, толеранттуулукту жана түшүнүүнү арттырат. Кыргыз Республикасынын президенти 2022 жылдын 20 майында номер 157 улуттук наркы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Демек биз туура багытта баратабыз. Анткени маданият өнүкмөйүнчө мамлекет өнүкпөйт деген кыргыз элинде жакшы сөз бар. Мектепте Камбаркан комуз иримин жетектеп, таланттуу окуучулар менен ийгиликтүү иш алып баруудамын. Окуучуларым райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги конкурстарга катышып, байгелүү орундарды багындырышууда. Ошондой эле Татынакай кыздардан түзүлгөн Хан Бийке би тобундагы жетектейм. Чыгармачыл мугалим катары мектебибиз, айылыбыз үчүн дагы көп ийгиликтерди жаратсам дейм. Өзүбүздүн айылдык, райондук, облустук маданий иш-чараларда алып баруучулук милдетти аткарып келем. Баса белгилеп айтсам, кыргыз тили жана адабияты сабагынын мугалими, Кыргыз СССРинин эл агартуунун отличниги, азыркынын Дүшөн агайы, Бектур Исаков агайдын 80 жылдык мааракесинин алып баруучусу болгонум мен үчүн чоң сыймык. Класс жетекчи, жалпы билим берүүчү мектептерде окуучулар коллективинин класстагы жана класстан тышкары иштерин уюштуруп, иш жүзүнө ашырууну аркалаган тажрыйбалуу мугалимдердин ичинен тандалган мугалим. Мен дагы класс жетекчилик милдетти аткарам. Классым 9-В классы. Айтматов районунун музыка сабагы боюнча райондук бөлүм жетекчисимин. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыздын жердеши болуп, ааламга жол айылдан башталат деген сөзүн ырастап, тоонун боорундагы Көксай айылынан ааламга чыйыр жол салып бара жатам.